Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve mawala. Жаратқан Алла Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Жана анын ең сүйікті елшісі пайғамбарыбыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға Аллахтың салам жана салауаттары болсын. Урматтуу бир туугандар. Урматтуу бир тууганым, мурдакы сабактарыбыз өткөндөй эле, мурдакы сабактарыбыз мына ушул илим боюнча болуп жаткан, илим алуу, илим алуунун жайылтуу, илим алып аны жайылтуу жана ошону менен биргеликте ага амал кылуу, мына ушулар боюнча сөз болуп жаткан. Эми мына ушул бүгүнкү сабагыбыз деле мына ушул уландысы. Мына ушул иншалла мына ушул акыркы сабагыбыз менен жалпы илим алуунун негизиндеги фазилеттер туурасындагы хадистерди иншалла ушул менен бүгүнкү сабакта аяктайбыз. Алла Таала кереметтүү Кур'ан-ы Каримде айтат: "Стагфируллах, фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун." О имандуулар, эгерде силер билбей кала турган болсоңор, анда билгендерден сурагыла дейт. Демек, bizde кайсы бир нерсенин илими жок боло турган болсо, кайсы бир нерсенин маалыматы жок боло турган болсо, ошол тармакта ким адис, ким мына ошол боюнча да сыккан адам, мына ошол инсандардан, ошол тажрыйбалуу адамдардан барып сурап, мына ошол нерсенин илимин алыштык. Бул бизге Кур'ан-ы Каримде көрсөткөн бир таалим катары берилип жатат, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан иншалла бул биз эч качан бирөөдөн сурагандан же болбосо илим жөнүндө сурагандан эч качан тартынбашыбыз керек. Элибизде мына ушундай жакшы сөз бар: сураган адам алым, сурабаган адам бул залым депчи. Эгерде биз нерсени билбедикпи, билбестин уяты болбойт дейт. Демек, ошол бир нерсени билбесек, аны ошо билгендерден барып сөзсүз түрдө мага ушул нерсе боюнча кызык болуп атат, мага маалымат бере аласызбы деп ошол нерсе боюнча сурасак, бул биз үчүн эң эле мына ушундай жакшы нерсе, урматтуу туугандар. Ошондуктан иншалла мына ушул бүгүнкү темабыздагы илим боюнча, мына ушул бүгүнкү темабызды 2-3 этапка бөлүп ала турган болсок, ушул биринчиси алган илимди башкага жайылтуу менен биргеликте алган илимди башка бирөөлөргө таратпай коюштук. Значит, илим бар, бирок аны башка бирөөлөргө айтпайт. Экинчиси Алладан башка үчүн илим алуу. Мындайча айтканда, байлык топтош үчүн, бийликке жетиш үчүн, башка кылыш үчүн илим ала турган болсо, үчүнчүсү өзүнө өзү таң калган адамдар боюнча илим алып, өзүнө өзү баа берип, мен кыйынмын, менден кыйыны жок, же болбосо бул жакта бул боюнча мен эң мыкты адаммын деп ошентип өзүнө өзү баа берген адамдар. Андан кийинкиси мына ушундай илим алып, ага амал кылбаган адамдардын мисалы дейт. Ошондуктан иншалла мына ушул 3-4 этапта өтсөк, буюрса Кудай Таалам бардыгыбызга алган илимибизди башкаларга дагы жайылтып, ошол алган илимибизге Кудай үчүн амал кылганда Кудай Таалам мүмкүнчүлүк берсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Ма тасаддакан насу би садакатин исла алимин юншар" дейт. Адам баласы мына ушул илим жайылткандай андан дагы жакшыраак бир нерсе садака кылган эмес дейт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, илим жайылткан инсандардын бул алардын садака жарысы эң чоң садака болуп эсептелет. Анткени сиз бир жөнөкөй материалдык садака кыла турган болсоңуз, ал ошол нерсени бүгүн иштетиш мүмкүн, же эртеси күнү иштетиш мүмкүн. Же болсо бир сиз берген нерсе бир аз көбүрөөк боло турган болсо, аны 5-10 күн, 1 жылга чейин иштетиш мүмкүн. Бирок эгерде сиз бир адамга илим үйрөтө турган болсоңуз, мына ошол илимге өмүр бою амал кыла турган болсо, өмүр бою мына ошол адамдын зээнинде сакталып кала турган болсо, мына ушул дагы сиз үчүн түгөнгүс садака болуп эсептелет, урматтуу бир тууган. Ошондуктан алган илимиңизди эч кайсы бир нерседен сараңдык кылбастан, бакылдык кылбастан, көрө албас кылбастан, балким алган илимди адамдарга жеткире бериштик, аны жайылта бериштик адам баласы үчүн эң чоң мыкты садака жарыялардан. Ошондуктан Кудай Таалам бардыгыбызга ошол алган илимибизди башка бирөөлөргө дагы жайылтканга мүмкүнчүлүк берсин. Экинчи хадисте бул Азирет Ибн Аббас разияллаху анхумадан риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам минтип айтты дейт: "Ни'мал атияту калимату хаккин тасмауха." Сен алган нерселердин эң жакшысы. Колуңузга бир нерсе тийди, мына ошол алган нерселердин эң жакшысы бул сен уккан ушул акыйкат сөз дейт Пайгамбарыбыз алейхиссалам. "Сумма тахмилуха иля ахиллака муслимин фатуаллимуха ия." Кийин мына ошол уккан акыйкат сөзүңдү өзүңдүн мусулман бир тууганыңа алып барып, ага дагы үйрөткөндүгүң, мына ушул сен үчүн эң ушундай мыкты
берілген садақалардың ең жақшысы деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Демек, урматтуу бир тууганым, сиз бир илимдүү инсандан бир хадис уктуңуз, же болбосо бир Кур'ан аятын уктуңуз. Ал сизге ошол нерсенин тафсирлери менен, түшүндүрмөлөрү, шархтары менен жакшылап түшүндүрүп берди. Мына ошол түшүндүрүп берген нерсеңизди сиз дагы башка бир тууганыңызга барып, досум, бир тууганым, иним, агам, мындай экен деп, мындай кылсак мындай болот экен деп, ошол нерсени жакшылап түшүндүрүп айтып берген болсоңуз, мына ушул нерсе сиз үчүн эң ушундай берилген белектердин эң жакшысы болуп эсептелет. Ошондуктан иншалла мына ушул нерсени албетте адам баласы илим алуудан эч кайсы бир учурда сараңдык кылбаш керек. Бирөө бир нерсени айтып үйрөтүп жаткан учурда ал билерман боло бербечи деген мына ушундай бизде ушундай бир өтө бир жек көрүлгөн жаман сөз бар. Ушул нерсени таштап, балким бир пайдалуу нерсе айтып атабы? Мына ошол пайдалуу нерсени эгерде биз билсек дагы, ошону билбегендей болуп уксак, Кудай Таала мына ошол нерседен дагы анын артында турган кандай гана сырлар болсо, ошол нерсени ачканга мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан иншалла мына ушул нерсени эч качан эсибизден чыгарбайлы. Мына ушул хадиске дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы бир хадисин айтып кетсек, аль-калиматул хикмату даллатул хаким, фа хайсу важадаха фа хуа хакку биха деп пайгамбарыбыз алейхиссалам. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, ушундай айтылган даанышман сөз дейт, бул даанышман хикмат сөз, бул даанышман адамдын издеп жүргөн нерсеси. Ал кайсыл гана жерде болбосун ошол сөздү угуп кала турган болсо, ошолну дароо кармап калат мына ошол жерде дейт. Ошондуктан иншалла, урматтуу бир туугандар, эгерде кайсыл бир жерде кандай гана адам болбосун, мейли көчөдөгү бир адам болсун, же болбосо мейли бир чоң бир абройлуу адам болсун, ким гана айтпасын мына ошол акыйкат сөздү, мына ошол нерсени алып өзүбүзгө пайдасы тиет деп алып кое беришибиз керек, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан иншалла Кудай Таалам баардыгыбызга мына ушул илим алганга, илимди башка бирлерге жеткизүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Андан кийинки хадистерибиздин бул экинчи бөлүк бул кайсыл бир адам илим алып, илимини жайылтпастан, андан башка сурай турган эч ким жок болсо, башка боло турган болсо, ошол гана адам илимдүү болуп кала турган болсо, бирок ошол нерсени билип туруп ал адам элдерге айтпаса, дебесе, мына ошол нерсенин акыбети жөнүндө дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте айтат. Ал хадисти Hazreti Abu Hurayra radhiyallahu anhu риwayat кылат. Ан Аби Хурайра radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Abu Hurayra radhiyallahu anhu айтат, пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem айтты дейт. Ман суиля ан алимин факатамаху улжима яумал қиямати билижамин мин нар дейт. Кимде дейт бир илимден сурала турган болсо, ал адам ошол нерсени билип туруп жашырып айтпай кое турган болсо, ошол адамга кыямат күнү тозоктон болгон бир оозуна жүгөн салынат дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Демек, урматтуу бир туугандар, бул өтө ушундай ойлоп көрө турган болсок, өтө үрөйдү учура турган, өтө жүрөктөрдү титирете турган, дене титиреп кете турган өтө коркунучтуу хадис, урматтуу бир тууганым. Бул качан болот дей турган болсо, бул качан ошол кайсыл бир жерде сизден башка сурай турган эч ким жок. Ошол нерсенин илими сизде гана бар. Мына ошол учурда ошол нерсени кылбай кое турган болсоңуз, анда сиз дагы ошого күнөөкөр болуп каласыз, урматтуу бир тууганым. Сиз кайсы бир тармакта адиссиз, медицина илими болсун, же болбосо шарият илими болсун, же болбосо башка бир азыркы күндөгү жаңы чыккан технологиялардын илими болсун, ошол нерсени сиз айтпасаңыз, дебесеңиз, ошол жердеги адамдарга зыян жетип кала турган болсо, материалдык жактан зыян, руханий жактан зыян, моралдык жактан зыян жетип кала турган болсо, ошол нерсени айтпаганыңыз, дебегениңиз, алдын ала элдерге, адамдарга, жалпы коомчулукка эскертпегениңиз үчүн, урматтуу бир тууганым, ошол нерседен сиз кыяматта жоопкерчиликтүү болуп каласыз. Ошондуктан иншалла мына ошол нерсени эстен чыгарбайлы. Кимде канчалык илим боло турган болсо, мына ошол нерсе илимди башка бирөөгө айта берсек, мына ошондой биздин илимибиз пайдалуу болот. Уламалардын, аалымдардын жакшы сөзү бар. Илим канчалык деңгээлде көп башка бирөөлөргө айтыла турган болсо, канчалык деңгээлде башка бирөөлөргө жеткириле турган болсо, мына ошондо ал илим өнүгөт, алдыга өсөт дейт. Эгерде бир адам илимдүү болуп туруп эле, бирок эч кимге айтпастан, дебестен, жөндөн жөн эле жүрө бере турган болсо, ал адамдын илими күндөн күн өткөн сайын
жоголуп кете берет. Анткени илим мына ушундай нерсе, ал тажрыйба менен көбөйөт, тажрыйба менен чоңойот. Ошондуктан иншалла, эгерде мына ушундай илимибизде канчалык деңгээлде тажрыйбабыз көп болсун деп турган болсок, анда ошол нерсени башка бирөөлөргө айтуу менен, башка бирөөлөргө бөлүшүү менен гана илимибизди көбөйтөбүз. Анткени урматтуу бир тууганым, биз менде илим бар деп ойлошубуз мүмкүн, бирок ошол нерседе бир аз ичинде каталар дагы болуп калышы мүмкүн. Эгерде бир аз туура эмес нерсени айта турган болсоңуз, эмне башка билген адамдар сизди келип тууралап коюшу мүмкүн. Ошондуктан ошол айткан илимден бир канча тажрыйба аласыз. Мына ошол илимдин негизинде өзүңүз дагы чоң тажрыйба алып, ошол бир аз кылган туура эмес ишиңизди дагы тууралап алган болосуз, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан кирели. Андан кийинки хадистердин бөлүгү бул Аллах Тааланын ыраазылыгынан башка үчүн илим алыштык. Бир жакта окуп атсаңыз дагы, эмне кандай гана кесип болбосун, мына ошол нерсени Кудай ыраазылыгы үчүн деп илим алыш керек. Мына ошол алган илимиңиз сиздин дүйнөңүзгө дагы пайдасы тийсин, акыретиңизге дагы пайдасы тийсин, урматтуу бир тууганым. Мына ошол мен илим алып жатамын, мына ошол алган илимимдин себебинен элдерге пайда жеткизейин. Дарыгер болсоңуз, канчалаган адамдардын ден соолугуна пайдам тийсин. Же болсом башка бир ишкер болсоңуз, канчалаган муктаж адамдарга жардам берейин. Же болсом бир экономика илими боюнча болсун, мисалы, же болсом юридика илими боюнча болсун, кандай гана илим болбосун, шарият илими болсун, мына ошол нерселердин баардыгыны адамдардын укугун коргоюн, адамдардын социалдык абалдарына жардам берейин деген максатта, мисалы, мына ушундай жакшы ниеттер менен ала турган болсоңуз, Кудай ыраазылыгы үчүн, мына ошол илим сиз үчүн эң эле мына ушундай пайдалуу илим, урматтуу бир туугандар. Ошондуктан мына ушул жөнүндө дагы бир хадис айтылат экен. Амару саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ан Аби Барзат ал-Аслами разияллаху анху qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Hazreti Abu Barza Aslami radhiyallahu anhu aytat: "Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem intip aytdı. La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi" dedi. Kıyamet günü adam balasının эки кадамы мына ушул 4 нерседен суралмайынча, анын кадамы эч качан жылбайт. Мына ушул 4 нерсени айтып атат Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ушул нерселерден сурамайынча, ал адам баласынын эки кадамы эч жакка жыла албайт кыямат күнү деди. Ал 4 нерсе кайсылар десе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Хатта юс'ала ан умрихи фима афнаху." Ал адам баласынын өмүрүнөн сурайт дейт. Өмүрүңдү эмнеге жумшадың? Өмүрүң кандай кетти? Текке кеттиби же болсо пайдалуу өттүбү? Сага 60 жыл, 70 жыл убакыт бердим, өмүр бердим. Мына ошол өмүрүң кандай өттү сен үчүн? Бул бир. Экинчиси, ван альмин фима фаала. Илимиңе кандай амал кылдың? Алгы мен сага башкаларга бербеген илимди сага бердим эле. Башкалар алганга мүмкүнчүлүгү жетпей турган учурда мен сага мүмкүнчүлүк жаратып бердим эле. Мына ошол илимди алдың, мына ошол алган илимиңе кандай амал кылдың? Мына ошол илимиңди башкаларга жеткиздимби, жеткизбедимби? Мына ошол илимиң менен башка бирөөлөргө, элдерге пайдаң жеттиби, жетпедиби деп, мына ушуну алган илимине канчалык деңгээлде амал кылгандыгы туурасында кыямат күнү суралат экен. Бул эки. Үчүнчүсү, ва ан малихи мин айна иктисабаху, жана ошондой эле тапкан байлыгыңды, мал мүлкүңдү кайдан таптың? Ва фима анфакаху, тапкан байлыгыңды кандай жолго иштеттиң? Иштеткен жолуң адал болдубу, арам болдубу? Мына ошол боюнча. Ва ан жисмихи фима аблаху, мына ошондой мен сага дене бердим, ден соолук бердим. Мына ошол берген нематтарды, мен сага берген ден соолукту кандай жолго жумшадың деп, мына ушул 4 нерсе туурасында кыямат күнү суралат экен, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан иншалла мына ушул ким кандай гана илим албасын, мына ошол алган илимини Кудай ыраазылыгы үчүн деп, мына ошол алган илим менен башкаларга пайда жеткизгенден эч качан артка тайманбаш керек. Анан мына ушул алган илимге мына ушул адам баласы өзү дагы амал кылыш керек. Албетте азыркы күндө бардыгыбыз билебиз, мисалы жалган айтпаш керек, бирөөнүн мүлкүн уурдабаш керек, бирөөгө зулум кылбаш керек. Булардын бардыгы илим, урматтуу бир туугандар. Бардыгыбыз билебиз, мына бирок өкүнүчкө карай бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүз амал кылбайбыз. Ошондуктан иншалла ошол нерсени дагы эске алып кетели. Бул жөнүндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ошол эле сахабадан Азирет Абу Барза разияллаху анху айтат: "Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам интип айтты дейт: "Масаллази юаллимун насал хайра ва янса нафсаху" дейт. Элдерге
жакшылыкты үйрөтүп, бирок өзүн унутуп калган адамдын мисалы ушундай дейт. Масалул фатилати tudиу линнас ва тахриqu нафсаха. Мына ошол ал таш чырактын ичинде күйүп турган, ошол жанагы ичинде күйүп турган шамсымал болот дейт. Ал элдерге жарык чачып, бирок өзүн өзү күйгүзүп жаткан болот дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Демек, урматтуу бир тууганым, алган илимиңиз сиздин өзүңүзгө дагы пайдаңыз жетиш керек, ошону менен биргеликте башка бирөөлөргө дагы пайдасы жетиш керек. Мындайча айтканда, кемесер дагы бир риваятта, кемесер сираж иду линнас ва яхриqu нафса. Ал ушундай чыракка окшош дейт, ал элдерге жарык берип, бирок өзүн өзүн күйгүзөт дейт. Демек, мына ушундай илим алып, башка бирөөлөргө дагы үйрөтөт, бирок өзүн унутуп койгон. Элдерге чын сүйлөгүлө дейт, бирок өзү калп сүйлөйт. Элдерге бирөөгө зулум кылбагыла, же болбосо бирөөнүн малын албагыла, уурдабагыла дейт, бирок тилеге каршы өзү ошол нерселерди кылат. Мына мындай адам дейт, мына ушул чырак сымал, таш чырак сымал, ал өзү башка бирөөлөргө жарык берип, бирок тилеге каршы өзү күйүп жаткан адамга окшош дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Дагы бир хадисте ашаддун наси азабан яумал кыяма алимун лам янфауху илмуху дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте Азирет Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылган айтат. Хадисте кыямат күнү эң каттуу азапка дуушар боло турган адам, эң каттуу азапка туш келе турган адам бул илимдүү, аалым адам, бирок анын илими эч кандай пайда бербей калган болчу дейт. Мына ушул пайдасыз илим алган, эч кайсы бир илиминен пайдасы жок болгон аалымдын мына ушул кыямат күнү өтө чоң азапта кала турган ушул экен. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, мына ушул Кудай Таалам бардыгыбызга канчалык илим берген болсо, мына ошол алган илимибизге амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Демек, илим бул ушундай негизги нерселердин бирөөсү. Мына ошол нерсеге илим алгандан кийин ал илимдүү инсандын өзүнө жараша жоопкерчилиги болот. Ал жөнөкөй эле сыртта катардагы адамдар сымал болуп жүрбөш керек. Ал демек илим алуу, мына ошол дайыма илимдин аркасынан изденүү болуп туруш керек. Демек, бул илим деген нерсе күндөн күн сайын, күн өткөн сайын, айдан ай өткөн сайын, жылдан жыл, вакыт заман өткөн сайын илим дагы ошого вакытка, заманга жараша өнүгүп, өсүп кете берет. Ошону менен биргеликте адам дагы бир эле алган 5-10 жылдык алган илим менен ошол менен токтоп калбастан, балким күндө кандай гана жакшы маалыматтар чыгып турат, кандай гана жакшы нерселер ойлонуп табылып турат. Мына ошол нерселерге дагы адам баласы өзүн практикалап, ошол жаңы чыккан илимдерди дагы алып үйрөнүп туруш керек, урматтуу бир тууганым. Балким ошол бир жерде калып калбаш керек да. Балким адам баласы алдыга өсүп өнүгүүнүн жолунда дайыма изденүүдө болуп туруш керек. Ошондо гана ошол кайсыл тармакта адис боло турган болсоңуз, кайсыл тармакта илимиңиз бар боло турган болсо, ошондо сиз мыкты инсандардан болуп кетесиз. Азыркы күндөгү тажрыйбабызда көрүп жаткандай, ар бир тармакта күн өткөн сайын, жылдан жылга жаңы технологиялар, жаңы ушундай кубулуштар, ачылыштар болуп жатат. Ошол нерселердин баардыгын дагы эмне кылыш керек? Ошол илимдүү адам болгондон кийин, ошол нерсени илим билгенден кийин, түпкү негизги базовый илимди билгенден кийин, ошол нерсени эмне кылыш керек? Артынан ошол нерсени изилдеп, так маалымат алып туруш керек. Андан кийинки дагы бир хадисте, бул хадис, бул дагы ушундай адам баласына эскертүү катарында айтылган хадистердин бирөөсү. Ал хадис Азирет Айша энебизден риваят кылынат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Инна абгада риджал илаллах аладдул хасм. Айша энебизден риваят, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Чындыгында Алла Таалага адамдардын, элдердин эң сүйкүмсүзү, мындайча айтканда жагымсызы бул өтө көп талашкан инсан деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Өтө көп талашкан инсан бул эмне үчүн айтылып жатышы мүмкүн, урматтуу бир туугандар? Ал-аладдул хасм, көпчүлүк учурда көп талашкан адамдар менен элдер сүйлөшкүсү деле келбейт. Ал мына ошол адам көп талашып отуруп, башка бирөөлөр адамга кой ушун менен талашпай эле коеюн деп, андан ары басып кетип калышы мүмкүн. Демек, көп талашкан адам, көп сүйлөгөн адам, бул адам дайым эле туураны айта бербеши мүмкүн. Дайым эле туура ошол нерсени айтып жатып, ошол нерсе менен талаша берип, дайыма меники туура деген ой менен болуп калышы мүмкүн. Кээ бир учурларда аныкы туура эмес болсо дагы, бирок өзүнүкүн бергиси келбестен, дайыма адамдардын үстүнөн жеңип чыгып отуруп, ал туура эмес нерсени дагы дерсе айтылып жаткан болсо да, ошол нерсени кабыл алгысы келбей калышы мүмкүн, урматтуу бир тууганым. Текеберчилик деген сезим калышы мүмкүн. Ошондуктан мына ушул көп талашкандан дагы илими бар адамдар негизи көп талашпайт, көп эме кылбайт. Балким
илимдин чөйрөсүндө боло турган болсо, илимдин чөйрөсүндө бул китеп сүйлөш керек, же болсо илимий тажрыйба менен ошол нерсени далилдеп бериш керек, урматтуу туугандар. Ошондуктан мына ушундай дагы хадистер инна абгазар риджал илаллах ал-аладдул хасм. Алла таалага сүйкүмсүз инсандардан, жагымсыз инсандардын эң ушундай жагымсызы бул өтө көп талашкан инсан, адам деп айтылат. Ошондуктан иншалла мына ошол нерсеге дагы Кудай таалам бардыгыбызды өзү сактасын. Дагы бир хадисте аль-мирау фил Кур'ан куфрун. Кур'ан жөнүндө эле билип билбестен өзүнүн ою менен айтып бериш дагы бул дагы эмне экен? Бул дагы куфр болуп эсептелет деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Демек, урматтуу бир тууганым, бул жакта баяныбыздын сөзүбүздүн башында айткандай фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Алла таала Кур'ан Каримде айтат: эгерде силер билбесеңер, билгендерден барып сурагыла дейт. Демек, бул аяттын бизге берген талими бир нерсени билип алып туруп эле ошол нерсени ойду келди бурмалай бербестен, өзүнүн оюнча ой менен эле ойлоп кете бербестен, балким мына ошонун кандай кылуу, эмне кылыш керек, ошол нерсенин тартибин, жол жобосун, ошол нерсени билген адамдардан сурап алыш керек, урматтуу бир туугандар. Кудай таалам бардыгыбызга мына ушундай пайдалуу илим берсин, пайдасыз илимден өзү сактасын. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи раббил аламин.